Дамирбек Зулпукаров. Тикенек, гүл, жана буğday. Angeme. Birinci bölüm. Gelүү. Поезд бир дагы туристтик китепчеде же тарых китептеринде кездешпеген, чаң баскан Талдыжар деген тынч станцияга токтоду. Вагондон узун пальто кийген жаш келин чыкты. Бир колунда эскилиги жеткен чемодан, бир колуна китептер салынган булгар сумканы көтөрүп алган. Бул Борбордогу окуу жайдын 26 жаштагы бүтүрүүчүсү Алия болчу. Ал чөл менен тоонун чек арасында жайгашкан өспүрүмдөр интернатына философиядан сабак берүүгө дайындалган. Мектеп өзүнчө турду. 2 корпус. Эски откана. Дени сак, денеде дени сак акыл деген жазуусу бар спортзал. Тосмонун ары жагында бүкүрөйгөн фигуралардай көрүнгөн бак дарактар жана күз акыркы өңүн өчүрүп койгон чексиз түздүк бар эле. Дарбазадан аны директор Эржан, кыска бойлуу, чачы кулагынан өйдө агарып кеткен киши тосуп алды. Алиясызбы? Мен туура сурадымбы? Кош келиңиз. Бул албетте шаар эмес, бирок эли жакшы. Балдар башкача. Ар бир сөздү таразага салгандай жай сүйлөдү. Биринчи сабак 2 күндөн кийин башталды. Класс кичинекей эле. 15 өспүрүм. Ар биринин өзүнүн өткөнү бар. Кээ бирлери айылдан, а кээ бирлери толук эмес үй бүлөлөрдөн. Жетим балдар, ажырашкан ата-энелердин балдары болгон. Алия дароо эле лекциясын баштаган жок. Ал алардын жүзүн карады. Чарчаган, зериккен, уятсыз балдар да бар. Айтчы, деди ал акырын. Философия адамга эмне үчүн керек? Акылсыз суроолорду берүү үчүн, деди. Акыркы катардагы бир бала көзүн ирмебей. Анын бычактай курт жүзү жана шылдыңдай турган көздөрү бар эле. Эмне үчүн мен? Мен киммин? Эмне жакшы? Эмне кереги бар? Бул Данияр болчу. Кээ бир окуучулар күлүп жиберишти. Алия күлүп, макул. Анда сен дээрлик философ экенсиң. Башкасын ким айтат? Ичке кол көтөрүлдү. Кантип жашаш керек экенин түшүнүш үчүн, деди узун өрүлгөн, колу кызыл жупуну кыз Айсулу. Жамандык кылбоо үчүн, балким. А эгер алар сага жамандык кылышса? Данияр сөзгө аралашты. Унчукпай каласың, Билбейм, деп жооп берди ал. Бирок өч алгандан көрө ойлонгон жакшы. Ал күлүп терезеге бурулду. Алия белгилегендей, бул 2 жооптун буга чейин эле аты бар болчу. Бири курч, тикенектүү. Экинчиси тынч бирок жылуу. Үчүнчүсү анын көңүлүн бурган Майрам болду. Ал унчуккан жок, бирок ойлору эбак эле блокнотуна жазылып калыптыр. Ар бир дарак жарыкты көздө өсөт. Ал эми кээ бирлери көлөкөдө өсөт. Ошол күнү кечинде Алия күндөлүгүнө: кээде балдар өсүмдүк сымал. Кээ бирлерине суу гана керек, башкаларына жарык керек. Ал эми дагы башкаларына жылуу, жакшы тамак керек. Алар кандай болоорун азырынча билбейм. Бирок ким тикенек, ким гүл, а ким нан экенин эмитен эле сезип турам. Экинчи бөлүм. Тикенек. Даниярдын сабакта өзүнчө отуруу ыкмасы бар эле. Артка эңкейип, 2 колун башына коюп, мугалимди жалкоолук менен карады. Мени таң калтырууга аракет кыл, дегендей. Ал акылдуу экен. Аны биринчи мүнөттөн эле сезесиң. Кулагынан жаттап бат окуучу. Мергенчи олжосунан алсыз жерди тапкандай, ар кандай сөздө логикалык тешиктерди таба алчу. Алия аны байкады. Башка окуучулар андан коркуп турушат. Ал тургай дене түзүлүшү жактан күчтүү болгондор да бар. Ал урушкан жок, шылдыңдады. Кыйкырбады, орой мамиле кылбады, деп тамашалап, адамды тайраңдатып, аңдып койду. Жакшылык
Emne ekенин bilesingби? Dep surady Aliya kийинки sabakta. Иллюзия, dedi Danyar kayra. Anın joğundan keyin Aliya, jakşylyk bul köpçülük üçün paydalı bolgan nerse. Filosofiya uşunda. Al talaşkan jok. Aliya аны karady. Kısılgan yerinlerine, adiletdike eçak işenbey kalgan gözüne karady. Danyar akıldı bolup görüngönü menen al giyip turgan kiyimdin içinde oğrukcan adam bar ele. Sabaktan keyin Aliya аны karmap kaldı. Danyar mugalimde karap, siz menin suramdan ozup akıllı жооп beresiz. Nege? Danyar mugalimdi süylete koyboy kayra suroosun berdi. Antkeni munun bari kuru söz. Mına uşul bağlılıktar, çındıktardın bari. Kim güçlü bolsa oşonuku tuura. Al аны ınandırığa hareket kılgan jok. Anın orduna al surady. Üstölüngde emne var? Alıldığı karady. Depterge kızıktay süret tartılgan. Kitepten ösüp çıkkan kaktus. Tikenekti, burçtu, birok üstünde gülü var. Bu sensin bi? Al unçukpay kaldı. Anan kütülbögen жерден akırın aytты. Men 3 internatta boldum. Alar meni oңдогонго hareket kılıştı. Men emneni үйröndüm bilesizbi? Aman kalууну үйröndüm. Kim aldamçı, kim alsız, kim korkunçtu ekenini düşündüm. Al emi güldür, alar sulu, birok alar birinçilerden bolup tandalat. Aliya жооп берген жок. Al жөн gana kagazды alıp, kıldattık menen çiğmeni julup aldı. Men bunu saktap koyom. Esine salıp koyayın. Kaktusta da gül var. Al biraz ehtiyatlık menen аны karady. Mazaqtуу emes. Al unçukpay başını ikep koydu. Geçinde Aliya gündölügüne dagı bir jolu жазды. Danyar kaktus. Аны kuçaktap koyu mümkün emes. Birok bayqabay koyuga da bolboyt. Korgonu üçün anın tikenderi kurç. Birok ar bir ösümdük siyaktı aldağı jarıka muhtaç. 3. bölüm. Gül. Mayram daima sabaka birinci gelçi. Terezinin jana olturup, depterini açıp, konguro kagıla elektele birdemi жазып жаткан eken. Tankı gün menen koşo sözdörü da özüne gelgendey. Gözüne karabay sözün bölgön jok. Gereksiz sorulardı berbedi. Birok mugalim аны bayqaganda klasta tınçlık duyuldu. Eç kim al jönünde eç nerse bilgen emes. Al 8 yaşından beri internetda jaşaçu. Anın ata-enesi jok bolçu. Alar kaza boluşkan. Apası oorudan, atası kırsıktan. Mayram bul turalı aytkan emes. Negizinen al seyrek süylөгөн. Süylөгөнü anın kol жазmasında ele. İçke, жеңил жана taktары жок. Bir günü sabaktan keyin Aliya anın partasına geldi. Mayram, sen emne жазып жатасың? Al uyalıp depterin jaba saldı. Жөн эле, поэзия. Кейде жазып калам. Көрсөм болобу? Мүмкүнбү? Al biraz ойлонуп туруп дептерин açtı. Баракта мындай деп жазылган. Кейде мен ойлойм, жарык тирүү деп. Бетке тийип кетип калат. Жарык баарын сүйө бербейт. Бирок ал жакшы көргөндөрүн көмүскөдө да гүлдөтөт. Aliya 2 жолу кайталап окуду. Бул саптарда эч кандай техникалык чеберчилик жок, бирок андан да сейрек кездешүүчү bir nerse бар эле. Таза сезим. Ал үйдө карады. Муну сен жаздыңбы? Майрам жерге карап башын ийкеди. Кээде ыр менен ойлоном. Сүйлөгөнгө караганда оңой. Өзүңдүн акын экениңди билесиңби? Ал ийинен куушурду. Акындардын эчимге кереги жок. Айрыкча бул жерде. Алия талашкан жок. Ал жөн гана мындай деди. Сенин мындай оюң туура эмес. Сен керексиң. Сени тандаган жарыкка керексиң. Жок дегенде. Кийинчерээк ал Майрамдын башкаларга кантип жардам бергенин байкады. Майрам дайыма көчүрүүгө уруксат берчү. Бирок аракет кылган окуучуларга гана. Алияны көрүп катуу сүйлөгөн жок. Анткени Майрамды ызаттап калган. Жада калса Даниярда Майрамды шылдыңдоодон тартынчуудай сезилди. Bir günü Aliya
Майрамды мектептин коросунан көрүп калат. Майрам дээрлик эч нерсе өспөгөн эски гүлзардын жанына туруп, жолдон алып келген жупуну гүлдү отургузуп жатыптыр. Бул өспөйт, деди Алия. Майрам саламдашып, балким, бирок мен аракет кылышым керек, деп, тирүү жандыкты көргөндөй ал жерди карады. Анын Алия көтүлбөгөн жерден түшүндү. Ичинен, ал өзү ушундай гүл турбайбы? Катуу сөздү, атак даңкты талап кылган адам экен. Ал жөн гана сулуулук тартуулайт. Акырындык менен чын жүрөктөн, албетте, байкагандар үчүн. Ал күндөлүгүнө мындай деп жазды. Майрам көлөкөдө жашаган гүл. Ал күндү талап кылбайт, бирок баары бир жаркырап турат. Башкалар кыйкырып сүйлөсө, ал ыр менен сүйлөйт. А балким, бул интернатты бүтүндөй анын жан дүйнөсү жарык кылып жаткандыр. 4 bölüm. Buğday. Aysulu daima bilinbegендей görünçü. Şokta emez. Hareketçil de emez. Al ömür boyuyla uşul yerde yaşaganday siyaktуу. Klasta jarkırap görünbeyt. Talaş tartışlarga da katışkan emez. Ыр жазбайт. Бирок кимдир бирөө башы ооруп калса, ага дары бере калат. Коридордо кимдир бирөө ыйласа, анын жанына барып отурат. Сөзсүз отурчу. Жардам бере албаса да, жөн эле алардын жанында отура берчү. Айсулуу интернатта жашачу. Апасы бир жолу бул жерде ашпозчу болуп иштеген. Кийин ооруп, туугандарыныкына кеткен. Ошондон бери Айсулуу ушул дубалдардын ичинен өсүп чыккансып калды. Эртең менен ашканада дасторкон жаюуга жардам берет. Күндүз окуу, кечинде китепканада нөмөт. Эч кандай кысым жок. Ал башка жолду билген эмес. Алия Айсулууну алгач класста эмес, коридордо байкады. Кичинекей бала көйнөгүн боек менен булгап алгандыктан Айсулуу аны көтөрүп, кол жугучка алып барды, жууп тазалап алып келди. Баарын унчукпай, ызы чуусу жок эле аткарып койду. Жөн эле. Анткени ал жардам беришим керек деп ойлончу. Айсулуу, сен баарына жардам бергиң келеби? Деп сурады Алия. Кийинчерээк алар тепкичтен жолукканда. Мен болбосом, дагы ким жардам бермек? Айсулуу жөн гана жооп берди. Бирок сенден эч ким суранган жок да. Айсулуу бир азга ойлоно калып. Адамдар дайым эле сурана бербейт да, деп кыска жооп узатты. Анын көздөрүндө бир нерсе бар эле. Көп нерсени жоготкон, бирок ачууланбаган адамдардай. Айсулуу арызданганды да билбейт. Ал тургай уйкусуз түндөрдү башынан өткөрсө да эч кимге арманын айткан эмес. Ашпозчу ооруп калганда айттырбай эле ашканага келип жардам берип турчу. Бир жолу кыздар ачуусу келип, мугалимдин бөлмөсүнүн эшигине жаман сөздөрдү жазганда, Айсулуу унчукпай өчүрүп салган. Ал муну коркконунан кылган эмес. Анткени ал түшүнгөн. Кир бул жөн гана топурак. Аны тазалап коюу керек. Алар аны байкашкан жок. Бирок ашканада электр жарыгы өчүп, баары дүрбөлөңгө түшкөн күнү Айсулуу чырак менен очокто тамак бышырды. Ал ашканада эмненин кайда экенин билчү. Жада калса, ал кант диабетинен улам, кимге нан көп, кимге кантсыз чай керек экенин да билчү. Ошол күнү кечинде Алия өзүнүн күндөлүгүнө мындай деп жазды. Айсулуу будай. Күнгө жетпей суугарууну талап кылбайт. Бирок элди багып жатат. Байкабайсың, тебелеп кетесиң, бирок башкаларга күч кубат берет. Ансыз мектеп ээн калмак. Нансыз дасторкондой. 5 bölüm. Сыноолор. Талдыжарга жаз салтанаттуу эмес, каалабагандай сууз күн, боз күлчүк, муздак шамал менен келди. Балдар каникулдарды, мугалимдер жыл соңун күтүп жатышкан. Мектепте ушак чыкты. Адаттагыдай эле. Жок жерден башталды. Алгач кимдир бирөө Айсулууну мугалимдердин сүйүктүүсү деп шыбырады. Данияр ушактарга түз катышкан жок. Бирок тыныгуу учурунда анын айткан сөзү
куураган чөпкө ырытылган ширенгедей болду. Анын ким жөнүндө айтып жатканын баары билди. Даниярдан коргонуп эч ким унчуккан жок. Ал тегерегиндегилердин ушактарына чыдады. Бирок чарчатты. Бир күнү Айсулуу ашканага нөмөткө келбей калды. Анан ал сабактарды да калтырды. Алия аны мектептин артында шамал соккон, чөптөрү курап калган көрүстүнүн тосмосунун жанынан тапты. Эмне үчүн унчукпайсың? Деп сурады Алия жанына отуруп. Эмне кереги бар? Кимдир бирөө жаман нерселерге ишенгиси келсе, ишенет. А эгер мен бул туура эмес десем, шылтоо айтып жатат деп айтышат. Бирок бул адилетсиздик, деп Айсулуу ыйлады. Алия жошуткусу келип, адилеттик күн сыяктуу, ал дайым эле жаркырай бербейт. Бирок биз баары бир жашайбыз. Биз жөн гана жашайбыз, деди. Ошол күнү кечинде Алия балдарды класска чогултту. Коңгуроосуз, күндөлүксүз. Алия аларга бир окуяны айтып берди. Аты жөнү жок. Түз айыптоолор да жок. Бакчада 3 өсүмдүк өскөн. Бири тикенектүү, экинчиси кооз, үчүнчүсү жупуну. Тикенеги жакын келгенде чакчу. Сулуусу гүлдөп, көздү сүйүнтүп, бирок морт экен. Ал эми үчүнчүсү тебелесе да, бирок өсө берет. Башкаларды багалат. Чакпайт, гүлгө окшоп жаркырабайт. Жыты да жок. Бирок ансыз жашообуз жок. Алия окуучуларга карап бир суроо берди. Ким болгуңар келет? Тынчтык өкүм сүрдү. Айсулуу гана калды. Ал Алиянын жанына келип, ким тууралуу айтып жатканыңызды билем. Бирок эмне кызык экенин билесизби? Жада калса, нан дагы күйүп кетиши мүмкүн. Эгерде өрт токтотулбаса, деди. 1-2 күндөн кийин Айсулуу кайрадан ашканада нөмөттө болду. Ар дайымкыдай унчукпайт. Адаттагыдай идиштерди жууй берди. Бирок окуучулардын эч кимиси ага сүйлөгөн жок. Данияр да кечирим сурабады. Бирок ал шылдымдоону токтотту. Ал эми акыркы сабакта Данияр биринчи жолу ойлонуп жаттым эле. Балким философия жөн эле сөз эместир. Бул компас сыяктуу. Аны кантип колдонууну билсең гана, деди. Алия күндөлүгүнө 3 тең сынактан өттү. Бири тикенекти багындырды. Экинчиси жарык берди. Үчүнчүсү булгап салышкандан кийин да нан бойдон калды. Эми ишенем. Туура суугарып турган адам болсо, ар кандай өсүмдүктөр да чогуу өсө алат. 6 бөлүм. Жарык, тамак аш жана суу. Жаз аяктап бараткан. Талдыжарда терек гүлдөп, асмандан кар жаагандай сезим болуп турду. Окуу жылы да аяктап бараткан. Тесттер, жыйынтыктоочу баалар, келечек тууралуу баарлашуулар. Алия бул дубалдардын ичинде жөн эле окутуудан башка дагы бир нерсе болуп жатканын сезди. Бир нече айдын ичинде ал балдарга философиялык категорияларды үйрөтүп эле тим болбостон, алардын жан дүйнөсүн да таанып калды. Майдын жылуу күндөрдүн биринде ал окуучуларды класска эмес, короого, майрам тиккен гүлдөр араң өнүп чыккан эски гүлзардын жанына чогултту. Бизде бүгүн сабак болбойт, деди ал. Бүгүн сен сүйлөйсүң. Балдар бири-бирин карап калышты. Бул тууралуу ойлонушуңарды каалайм. Биз баарыбыз жашайбыз. Анткени кимдир бирөө бизди суугарып, тамактандырат. Бизди үлгү жана камкордук менен жылытат, деди Алия. Ал кайрадан адамды өсүмдүк деп элестеткиле. Аны эмне күчтүү кылат? Ал суугарылбаса эмне болот? Же өтө эле көп болуп, ага жарык жетпей калса эмне болот? Кургап калат, деп кобурады бирөөсү. Же кургап калат, деп кошумчалады дагы бирөө. Же тикенек болуп калат, деди Майрам акырын. Алия башын ийкеди. Эми билим суу экенин элестетиңиз. Билим бул тамак, ал эми ыйман, жарык. Анан капысынан баягы эле Данияр башын көтөрүп, ал эми кир суу менен суугарса эмне болот, деп сурады.
Aliya Danyardı kıldattık menen karap. İçinen kirsu menen suğarsa sende bolot dep aytqısı geldi da biro жооп бербedi. Жөн эле угуп койду. Бул жолу ушудан кийин бир нерсе өзгөрдү. Балдар бири-бири менен учураша башташты. Данияр бир жолу Майрамга бүттү деген жазуусу бар кагазды сунду. Анда поэзия алсыздар үчүн эмес, сезимден коркпогондор үчүн деп жазылган экен. Алия баарын түшүнүп жатты. Бак жандана баштады. Балдар адамгерчиликти үйрөнүүгө аракет кылгандай. Кечинде бөлмөсүнө кирип, Алия күндөлүктү ачты. Акыркы бетинде жарык, тамак аш жана суу деген түрмөктүн алдында ал мындай деп жазды. Кээ бир балдар кактустардай, курч, жабык, бирок жандуу. Кээ бирлери гүлдөй, аялуу, бирок сулуулук берүүчү. Ал эми кээ бирлерин ал. Ансыз курсактын тоюшу мүмкүн эмес. Менин милдетим аларды бирдей кылуу эмес. Мага жакшы багбан болуу милдети жүктөлгөн. Ар бирине жетишпегенин берүү. Суу, тамак аш, жарык жана ошондой эле ишеним. Ар бир адам өсө алат. Ал тикенек болсо да. 7 бөлүм. Түшүм жыйноо. Мектептин акыркы күнү ар дайым өзгөчө. Жада калса интернатта да гүл шарлар бар. Бир гана ата-энелер жок. Балдардын көзүндө күтүү, тынчсыздануу, үмүт көрүнөт. Чогулуштар залында билим үчүн рахмат деген колго жазылган чоң кагазды окуучулар илип коюшту. Кимдир бирөө бор менен капталына жана ишеним үчүн рахмат деп кошумчалап койгон. Алия жазууну көрүп жылмайып койду. Бул Майрамдын кол жазмасы. Күбөлүктөрдү тапшыруу тынч өттү. Шан шөкөдү жок эле. Айсулуу акыркы болуп келди. Анын күбөлүктөгү баалары жакшы деле эмес. Бирок папкада директордун окутууга ылайыктуу, тубаса камкордук сезими бар деген сунушу бар экен. Алия конвертти бергенде Айсулуу шыбырады. Мен да сиздей болгум келет. Бир гана өз жолумда. Алия эч нерсе айткан жок. Ал жөн эле кучактап койду да ичинен бул нан деди. Майрам болсо күбөлүк менен кошо мектептин принтеринде басылган ырлардын жыйнагын алды. Алардын баарын Алия чогулткан экен. Мукабасында күнгө созулган бир гүл тартылган. Майрам өзүнүн ыр китебин көрүп, ага ишене албай турду. Мен жазганда эч ким окубайт деп ойлочумун, деди. Алия ага, бирок сен дагы эле жаза бер. Сени акын кыла турган ушул ырларың го, деп айтты. Гүл гүлдөдү. Данияр болсо Майрамга келген жок. Бирок кийинчерээк Алия дептеринен жазуу таап алды. Кагазда Даниярдын кол жазмасы. Курч, бирок ишенимдүү. Ким болуп калганымды билбейм, бирок биринчи жолу өсүүдөн коркпойм. Мүмкүн мен дагы эле тикенектеймин, бирок аларда кээде гүлдөп калышат. Жарык үчүн рахмат, деп коюптур. Дептерин жаап короого чыкты. Шамал жалбырактарды кагып жаткан. Ал эски гүлзарды бойлоп жүрдү. Гүлдөр өсүп, буудайдын кулактары чыгып калыптыр. Майрам, Айсулуу, же жаңылардын бириби, маанилүү эмес. Эң негизгиси бакча жаш болсун, улантып жатат. Алия жүзүн күнгө көтөрдү. Анын көкүрөгү түшүм жыйналгандан кийинки талаадай тынч эле.